Тоң районундагы пробация органынын негизги максаты мыйзам бузуп, бирок эркинен ажыратылбай калган жарандардын коомго кайра аралашуусуна шарт түзүү. Бүгүнкү күндө бул мекеме район боюнча 40тан ашуун пробация кардары менен иш алып барууда. Кардарлар менен иштөө жөн гана көзөмөл менен чектелбейт. Алардын жашоосундагы көйгөйлөрдү чечүүгө комплекстүү жардам көрсөтүлөт. Бул багытта 15 адамдан турган атайын комиссия иш алып барып, ар бир кардардын абалын өзүнчө карап чыгат. Кайсы тармактарга жардамдашышыбыз керек, мисалы кызматка орноштуруу, документтерин алып берүү, материалдык колдоо көрсөтүү деген сыяктуу колдоолор боюнча өзүбүзчө кеңешип, сүйлөшүп, тиешелүү тармактарга тапшырмаларыбызды берип, алар дайым ошо көзөмөлдөп иш алып барып келишет. Бүгүн дагы ошол өзүбүздүн планыбыз менен кардарларыбызга медициналык консультативдик жардамдарды берүү максатында бүгүн ушу райадминистрациянын кичи жыйындар залында иштерди уюштуруп өткөрүп атабыз. Негизги бул кардарларыбызды ошол коомго аралаштыруу, ушулардын көйгөйлөрүн биргеликте жоюу, жардам берүү ушу биздин негизги милдетибиз болуп саналат. Комиссия мүчөлөрү алардын ден соолугун текшерүүдөн тартып, психологиялык колдоо көрсөтүүгө, кесиптик багыт берүүгө жана туруктуу жумуш менен камсыз кылууга чейин жардам беришет. Айрымдары медициналык кароодон өткөрүлсө, кээ бирлерине жаңы кесип үйрөнүүгө шарт түзүлөт. Мындай иштердин негизги максаты пробация кардарларынын кайрадан кылмыш жолуна түшүп кетишинин алдын алуу жана аларды коомдун толук кандуу мүчөсү катары калыптандыруу болуп саналат. Жалпысынан 48 кардар каттоодо турат. Анын ичинен экөөсү укук бузуулар боюнча кодексинен, азыркы күндө 15 кардар мобильный приложениедо турат. Кардарларыбыз өз маалында каттоодон өтүп турушат. Эч кандай деле бузуулар жок, жаалаптар жок. Бүгүнкү күндө Тоң райондук ички иштер бөлүмү менен жана Тоң райондук жалпы дарыгерлер практика борбору аркылуу жана Тоң райондук эмгек жана социалды башкаруу башкармалыгы бирдикте бүгүнкү күндө жардам иш чарасы өтүп жатат. Адистердин айтымында адамга ишеним жана мүмкүнчүлүк берилсе, ал өз жашоосун өзгөртүүгө толук жөндөмдүү. Бүгүнкү күндө Тоң районунда жүргүзүлүп жаткан бул иштер адам тагдырын оңдоого багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп саналат. Нуржан Дөөткулова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктар үчүн Тоң районунан.